Урматтуу көрөрмандар, Жамааттык медианын студиясында Эл Собол көрсөтүүсү жана бүгүнкү биздин коногубуз Сыгата районундагы Нурманбет айыл аймагынын кеңеш жергиликтүү кеңешинин депутаты, коомдук ишмер Акан Иманов. Кош келипсиз. Рахмат. Ошондой эле Акан мырза көптөгөн медиа проекттерди, ошондой эле коомдук иштерди аткарып жүрөт. Биз бүгүн жергиликтүү бийлик жөнүндө сүйлөшөбүз. Тагыраагы жергиликтүү бийликтин иши кантип көзөмөлдөнөт, кантип аткарылат жана депутаттардын ишмердиги тууралуу кеп кылабыз. Айрым мүчүлүштүктөр да жөнүндө сөз болот. Эгер сизде ушул жергиликтүү бийликке байланышкан, жергиликтүү кеңешке байланышкан суроолор болсо, же пикирлер болсо, бизге жазып койсоңуз болот социалдык тармактарда. Анда Акан мырза, ошол канча жылдан бери бүгүнкү быйылкы жылды эсептегенде канча жылдан бери сиз ушул жергиликтүү кеңеште депутат, деги эле ушул жергиликтүү кеңештин ишине аралашып жүрөсүз? Чоң рахмат. Биз 2012 жылкы жергиликтүү кеңештин шайлоосуна катышып, анан 2016 жылы да жергиликтүү кеңештин шайлоосуна катышып, бул экинчи жолку айылдык кеңештин депутаты болуп, Сыгата районунда мындайча айтканда элеттин проблемалары, айылдарды көтөрүү маселеси, дыйканчылык жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу багытындагы мындайча айтканда иштер менен алардын орчулуктары, кыйынчылыктары, кайсы бир деңгээлдеги ийгиликтери десек, ушул багытта мындайча айтканда коомдук башталгычта иш жүргүзүп келебиз. Мисалы, сиз буга чейин мурда ошол журналист, андан кийин ошол жеке ишкер жана айрым дыйканчылык менен дагы алектенип жүрдүңүз. Качан ушул өзүңүздө сизде эме пайда болду? Мисалы, ушул чечим жергиликтүү кеңештин депутаты, бул деген бир кандай деңгээлде жоопкерчилик, кандай бир деңгээлде элдин эмне дейбиз, мисалы, ошол элдин кемчилигин, элдин маселесин ошол жергиликтүү бийликтин чечүүсүнө, же болбосо кандай бир каражаттын бөлүнүүсүнө, ишин аткарылуусуна жана кандай бир көрүнүктүү оң натыйжаларды берүүгө сиздер көзөмөл кыласыздар түздөн-түз. Ушул жоопкерчиликти алуу качан чечимге келдиңиз? Эмне себеп болду ушуга? Рахмат. Бир кандай бир ишиңизде жетишкендик маселелер пайда болду беле, же жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ишине кандай бир көз салуу болду беле? Эми буга чейин сиз белгилеп өткөндөй, биз эми ошол эле журналистика багытында ишмердүүлүк менен алектендим. Андан кийин госслужбада иштедим. Анан ошол эле маалда биздин бир өзүбүз үчүн мындайча айтканда өзүбүз баягы туулуп өскөн, анан өзүбүздүн мындайча айтканда баягы карым-катнашта жүрүп чоңойгон өзүбүздүн мындайча айтканда кичи мекенибиз, ошол жердеги көйгөйлөр, ушул маселелер бизди көбүрөөк мындай бир өзгөрүүлөрдү жасай турган болсок, кайсы жактан мындай бир пайдам көбүрөөк келиши мүмкүн деген багытта ошо журналистикадан кийин ошо кайсы бир деңгээлде бир өзгөрүүлөргө багыт алалы деген максат менен. Себеби ага чейин ошо Азаттык күн алгысында иштедим, андан кийин госслужбада иштедим, анан кайсы өзүмдү мындайча айтканда бир элге пайда тие тургандай багытта ошол эле маалда мындай жеке ишкерлик, дыйканчылык менен андан тышкары анан ошол эле маалда жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында бир пайда келтирсем деген ой менен ошо айылдык кеңештин депутаттыгына баргам, ошо 2012 жылы. Анан 2016 жылга чейин мындайча айтканда ошо айылдык кеңештерде ар кандай, мисалы, кээ бир айылдык кеңеште 11 депутат, чоңураак айылда 21 депутат, шаарларда 44-45 депутатта. Анан биз ошол бара турганыбызга себеп эмне болду? Себеп деген ошол
көйгөйлөрдү ичинен билип, анан мындайча айтканда бир коомчулукка ошол жердеги маселелерди жеткирүү максатыбыз болгон да. Себеби мындайча айтканда ачык айкындуулук жок эсе, айылдын бюджети канча сом экенин, анан кийин ал жерде эмне көйгөйлөр бар экенин, алардын баары мындайча айтканда ошо айылдын жашоочулары дагы, ошо айылдагы шаардын жашоочулары дагы баардыгы мындай ачык айкын билип туруш керек. Анан биз кандайдыр бир деңгээлде ошо бир өзгөрүүлөргө багытталышыбыз керек деп ошол 2012 жылдан баштап жергиликтүү кеңеште мындай аралашып иштеп, эми ал жерде жергиликтүү кеңештин депутаттары айлыкка калышпайт, алар коомдук башталгычта иштеп беришет да, мындайча айтканда. Эми эмнеде бул жерде баягы мен эң биринчи кезекте айылдык кеңешке барганда эмне деген суроолор, бул баягы каражаттарды туура багытка буруу жаатында иш жүргүзүп баштадык да. Себеби дегенде баягы биз билебиз, клубтарыбыз бар, айылдарда китепкана бар. Бирок аларга кеткен чыгымдарды карасак, иштебей турган малдар эле көп эле чыгымдар кетет. Мисалы, иштебей турган эле бир мисалы бир айыл өкмөттүгүнө караштуу муниципалдык бир мындайча айтканда бир помещениялар болсо, аларга деле каражаттар кете берген учурлар көп каталды. Мисалы айылдын кампага деле ремонтуна деп деле кетип калышы мүмкүн каражат. Ошол жерде муниципалдык менчикте турган кырманга деле акча кете бериши мүмкүн да. Демек, депутаттар менен жергиликтүү бийликтин ортосунда сөзсүз түрдө бир конфликт чыгат да. Сөзсүз деген эмне үчүн силер суроо бересиңер, дыңгайсыз? Беребиз да. Кайка кетти? Мисалы, эмне үчүн муну бул жака жумшабадык дегендейчи? Ооба. Мисалы ошо идеалдуу эмне? Ооба, ошондуктан биз ошол ушундай сыяктуу баягы элге пайда алып келбей турган тараптарга акчалар кетирилет. Анан ошол жерде ремонт жүргүздүк. Кыргызстанда мындай байкап көрсөңүздөр, ошо айыл, шаар керек болсо өкмөттүн деңгээлине чейин ошо биздин эмелер бар, больницалар бар. Бүт мындай көп нерселерди карап көрсөңүздөр, акча каражаттар кайда кетет? Эми дагы бир ремонтко кетет да. Акан мырза, ошол жерде дагы бир аз сөзүбүздү курчураак жакка бурайынбы? Мисалы, көп элдер менен сүйлөшүп калсаң, ошол жөнөкөй айылдарда ошол айылдагы бюджетти, айылдагы каражаттарды, айылга түшкөн каражаттарды, айылдын каражатыны же болбосо айылга келип түшкөн каражаттарды каяка жумшалып атат, кызыгасызбы деп сурасаң, жок, бизде акча жок да эми, депутаттар эмне деп отчет бердиби силерге, же болбосо алар эмнени карап атат десең, жок, эми депутаттар менен бирге да айыл өкмөт депчи. Ушундай бир стереотиптер пайда болуп атат да, стереотип дейбизби же көрүнүштөр, тенденцияларчы. Мисалы, ошол айыл аймак башчысын же болбосо айыл өкмөт башчысын калкалаган жергиликтүү кеңештин депутаттары, мисалы, ошондой учурлар бар. Ушундай айылдарга, мисалы, азыр көрөрмандар көрүп аткан болсо, ошол эмне деген кеңеш берет элеңиз? Мисалы, жөнөкөй адам кайсыл жерден башташы мүмкүн контролду? Жөнөкөй адам контролдой алабы? Каражатты сурай алабы? Сурай алат. Эмнеден башташ керек? Барып туруп эле, ай сен ишиң болбосун, андай мындай деп кандай суроолорду бериш керек? Мисалы, ал жерде кайсыл закондорго таяныш керек? Бул деген мисалы айылдык кеңештин депутаттарында депутаттык суроо деп коет да, запрос да. Ушундай негизде бере алат. Ал эми айылдын жашоочулары деле мындай арыз түрүндө, эгер депутаттар иштебей атса, өзүлөрү как мисалы жарандык активист катары, ошол айылдын жашоочусу катары сөзсүз түрдө кайсы бир көйгөй же болбосо кайсы бир маселе ал биздин жараныбызды бир мындайча айтканда көңүлүн ортоп атса, кайсы бир маселе боюнча, бирок ал жеке маселе эмес, ал баягы айылдын ортосунда турган бир маселе болушу мүмкүн. Мисалы, таза суу маселеси кандай оорчулукту жаратып атканын билебиз. Ушул сыяктуу маселелер боюнча сөзсүз түрдө мындай арыз түрүндө же болбосо бир кеңеш түрүндө айылдык кеңештин төрагалары бар, аларга айыл өкмөттүккө кагаз түрүндө берилбесе, баягы сөз түрүндө айтылгандар, алар мындайча айтканда бир
андан кийинки иш аракетини майнап чыкпай калышы мүмкүн да, сөз түрүндө берилген. Ал эми кагаз түрүндө бул кайсы бир деңгээлде ал жерге катталыш керек, анан анын негизинде сөзсүз түрдө ал кишинин суроо талабына жооп берилиш керек. Ошол багытка мисалы канча каражат бөлүндү, ошол багытты биз кантип көзөмөлдөсөк болот деген сыяктуу мындай ар бир биздин жашоо Кыргызстандын ар бир жаранынын укугу бар да. Ошондуктан эң негизги нерсе бул мындайча айтканда коомдук пикир. Ошондой коомдук пикирди жарата турган дагы айылдын болобу, шаардын болобу бир жашоочуларды өздөрү активдүүлүгүн көрсөтүп турбаса, жаңы эле сиз айткандай эле бул жерде эме баягы дежурларга айланып калышы мүмкүн да. Мындайча айткандачы. Баягы мисалы бир нерселерге мындай таң калам да, эми мисалы ошо эми айылдын бюджети сиз айткандай аябай деле чоң бюджеттер эмес айылдардыкы. 10 миллион, 9 миллион в среднем. Анын ичинде айлык акылары бар. 9 миллиондун да бар экенин билбейт да мисалы. Аппаратка канча кетет? Орточо айылга. Мисалы Нурманбет айылында. Аппаратка 3,5 миллион кетет. Бир жылда. Бир жылга. Ал эмнелерге кетет аппарат? Айлык акыга в основном. Канчадан иштейт примерно? Болжол менен бир 15 жакты. 15 жакты. Ал айлык акы биринчиден. Айылдагы эң чоң көйгөй эмнеде? Ошо айылдык бюджеттин көйгөйү бул ошол айылдагы мектеп, айылдагы мисалы ошо клуб, клубтар мейли клуб, ошол эле китепкана, алар айыл өкмөттүн баласында болгон тура эле. Бирок бала бакча менен мектептерди айыл өкмөт ошол кеткен чыгымдарды айыл өкмөт жабыш керек да, мындайча айтканда. Мисалы эмне үчүн акча топтойт анда мектептерге жана бала бакчага ата-энелер? Жок, ата-энелер негизи топтобойт да. Топтош керек. Топтобойт. Себеби биз топтойт деп ал жерде бюджетти карап атканда биз ата-энелер бир кайсы бир бөлүгүн чыгымын жабат деген нерсе, ал нерсе каралбайт. Азыр бул эмне деле Пандоранын кутусун ачпай эле коелук азыр. Бүт баарыбыз ошол жака коюп кетет. Кайрадан айыл өкмөткө келелик. Мен сиздин сөзүңүздү бөлүп атам, бирок эми барыбыр бир нерсеге түшүнбөйм да. Мисалы түшүнбөйм эмес, суроо жаратат да. Мисалы айыл өкмөттөрдө көп эле мисалы бизге журналисттерге кайрылган адамдар дагы айтат. Мисалы ошол айыл өкмөттө иштешет дейт, бирок ишке келишпейт. Же болбосо айыл өкмөттүн келинин жаздырып койгон ал жерде пол жуугуч же болбосо дагы эмне дейт, качегар, кароолчу деген да бар да мисалы. Ал кароолчулар ошондой айыл өкмөт туган. Мисалы сиз айтып атасыз 1-3 миллион депчи. Ошонун 500 миңи, 400 миңи ошол адамдардын айлык акысы болот да, ошол эле техникалык кызматкерби же дагы. Ооба. Эми техникалык кызматкер мисалы ошо чын эле ошол кароолчу болсо мисалы кароолчу болсо алардын айлыгы бир 3000 сом да, мындайча айтканда. Бирок жоопкерчилик бар да. Ошол жердин бир темири же бир нерсе сынып, айнеги сынса, ал киши жооп бериш керек да. Бирок 3000 сом айлыктары. Ошол эле маалда ошол жердин техничкасын деле, ошол эле маалда кароолчунун деле айлыгы 3000 сом да. Анан айыл өкмөттүн айлыгы канча? Айыл өкмөттүн айлыгы мен толук билбейм, бирок ал жерде жана заслуга деген тепкичтер болот, анан класстык чин деген тепкичтер болот, анан кийин 10 миңге жетеби? 10 миңден ашат. 10 миңден ашат. Анан ушундай сыяктуу баягы мындайча айтканда эмелер бар. Баягы мынча жылдык стажы бар дегенге да акча кошулат. Ушундай сыяктуу болуп. Эми кайрадан айылдын бюджетине келсек, жана сиз айтып атасыз 9, 8, 6 миллион болуш мүмкүн депчи. Көбүнчө айыл өкмөттөргө, мына ысык ата же болбосо чүйдөгү айыл өкмөттөргө канча бюджеттин тегизинде жашайт? Каяктан бөлүнөт? Ал акчалар каяктан? Болжол менен мына мисалы 10 миллиондук бюджет болсо, ал жерден бир 3 миллион акчасы бул өкмөттөн келет да, мындайча айтканда. Выравнивающий гранты деп коет. Ошол 3 миллион келет да, 7 миллион бул айылдын элинен, мындайча айтканда ошол жерде дыйкандардан, эгер ошол жерде ишкана бар болсо ишканалардан, ушул жердеги мындайча айтканда жанакы кыймылсыз мүлктөр боюнча эмес, кыймылдуу мүлк, автоунаа салыгы бар. Ошол салыктардан чогулган акча бул болжол менен биздин бюджеттин бир 70%-ын түзөт да. Бирок маселе эмнеде? Маселе
мындайча айтканда айылдарда мен бөлөк айыл өкмөттөрдүн мисалында айтсам, иш көп багытта иш жүргүзүлүш керек да. Мен ортодо 2016-дан 2017-жылга чейин 1 жыл айылдык кеңештин төрагасы болуп иштедим. Ал жерде эмне деген, биз ушу канткенде бюджетти толтурабыз деген маселеге ойлонуп көрдүк да. Мен карасам, айылда мисалы 99 мындайча айтканда кашардык вот сарай. Алардан налог төлөш керек. Нисельхоз деген налог бар. Алар мындайча айтканда жеке менчик, бирок ал сарай турган, айылдын четинде сарай турса, ошонун квадрат метрине айына 46 тыйын беле, ошондой эле бир 3 сомдук. 3 сомдук эле налог. Анан ал жер 20 соток болсо, 1 квадрат 3 сом болсо, анан ошонун негизинде бир определенный сумма чыгат. 1 жылга төлөсө да болот, 1 жылга. Анан биз ошол нерсени изилдеп көрсөм, 99 сарай бар экен дагы 38 гана ошол налог төлөйт экен. А калгандары ал салыкты төлөйлү десе дагы кээ бирлеринин документтери бүтө элек. А документти бүтүрүш үчүн ошол сарайдын эле госрегистрге барыш керек. А госрегистрге баргандан кийин эми ал жер өзүнчө мындайча айтканда баягы ушунчалык мындайча айтканда барьерлерди түзүп алган да. Мисалы ошол эле дыйкан же болбосо ошол эле айылдын жашоочусу өзүнүн үйүнүн кызыл китебин алыш үчүн госрегистрге барса, бул эми мындайча айтканда бир айлык жумушту өзүнө мойнуна илет десек болот. Ал баардык справканы керек болсо сотко чейин чуркап, төлөө, тияка бар, бияка бар дейби. Андан тышкаркы мындай эле ачык эле айтса болот. Ал жакта да коррупциялык элементтер бар да. Баягы мынча сом берсең бүтүрүп коебуз деген сыяктуу нерселер бар. Биз ошол нерсенин баарын мындайча айтканда бир жолго кол коймоюнча, ошол эле айылдагы мына налог төлөтө албай аткан кашарлардан баштап айылдын жашоочуларыбыз жашаган үйлөрүнүн кызыл китеби баары тең, мындайча айтканда азыр электрондошуп атабыз, цифровизацияга өтүп атабыз. Ошол нерсенин баарын биз бир жолго коймоюнча, мындайча айтканда баягы салыкты дагы өндүрүү оорураак болот. Анан элдердин жашоосундагы карапайым элдер да, алардын жашоосунда мындайча айтканда баягы барьерлер, тоскоолдук болуп атат да. Мисалы ошол эле кызыл китепти алыш үчүн кызыл китеп эмнеге керек? Кредит алганга керек, дыйкандарга, паспорт алганга керек. Паспорт кызыл китебин жокпу, регистрацияга койбойт эч ким. ЗАГСка керек болот. Балдарыбыз төрөлүп атат, ал метрикага керек болот. Баардык нерсени кызыл китепке байлап койгон, а кызыл китепти болсо баягы асмандатып керек болсо $2000 чейин. Кызыл китепти мынакей мен бир октябрь айларында ошо Киров деген айыл бар Саатада, ошол жерде жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп калсам, алар айтты. Жашы бир 60ка карап калган апа экен. Ал айтат, $2000 сурады мен үйүмө дейт. Мен асмандан түшкөн жокмун да дейт. Бул үй баягы союз малында салынган үй. Эми бир документтер жоктур. Анан ошолдуктан андан $2000 сурашкан да. Ушул жердин баарын мыйзамдаштырып беребиз дегенде. Ошондуктан бул багытта биз өкмөт ушу кызыл китеп багытын аябагандай мындайча айтканда, жергиликтүү элдин бул эң чоң көйгөйү ушул багытта иш жүргүзүп, баягы 3 айлык, 6 айлык акцияларды жүргүзүш керек дагы. Баягы 30.000, 50.000 эмес, бир 2.000, 3.000 сомдун тегерегинде акциянын негизинде бүт элдин баарына мындайча айтканда эмеге барып, алардын ушул маселесин өздөрүнүн жоопкерчилиги алып туруп, анан ушул сыяктуу маселелерди чечип бериш керек. Анан дагы бир суроо, көбүнчө ушул элдер кайрылат да, мисалы ишенимде чын элечи, мисалы ошол депутаттар бекерден ошол жергиликтүү кеңештин депутаты болушпайт, алар ошол айыл аймактын аймагынан өзүнө жер участок же болбосо кандайдыр бир жеңилдиктерди алуу же болбосо кандайдыр бир дагы бир өзүнүн пайдасын көрүү үчүн барышат деп да. Ушул канчалык негизде чындыгы бар? Мисалы айрыкча Өзгөндөн көп кайрылышат, Кадамжай районунан көп кайрылышат. Эми мен деле бул сөздүн чындыгы бар. Себеби ушу айылдык кеңештин депутаты болгондон кийин шаардык кеңештин депутаты болобу, жогорку кеңештин депутаты болобу, булар мындайча айтканда жоопкерчилик алат да. Анан алар мисалы дыйкан болсо, баягы ошо айылда жерлер болушу мүмкүн.
аукцион деген бар. Анан ошол жерден мисалы айыл өкмөттө иштеген айыл өкмөттөр менен мындай бир эмеге келиши мүмкүн. Эми азыр мындайча айтканда ошо жерди аукцион аркылуу берилет. Бирок ал аукцион деле ачык айкын өтөт да, баягы. Бирок ошол эле маалда мындайча айтканда мен мындайча айтайын. Бир четинен эме кылат да. Эмнеге мен өзүм деле таң калам ошо, эмнеге айылдык кеңештин депутаттары болуп туруп ушу бир кичинекей нерсеге алданып, анан тиги аппараттын же болбосо ошол жерде айыл өкмөт башчылары мындайча айтканда алар менен көз каранды болуп калыш керек деп ошол нерседен да арылышыбыз керек болуп атат да. Себеби ал жерде деле мына бюджети деле бир аябагында чоң бюджет жок. Акчалуу бир айыл өкмөттөр же болсо мына Кыргызстандын 90% баягы акчасы жок, дотацияда отурган айыл өкмөттөр. Ошондуктан ошондой өздөрүнүн деле каражаты аз болгон айыл өкмөттүн депутаттары булар элдин көйгөйүн айтып ошол маселелерди чечиш керек. Бирок жана айтылгандай алар менен да камыр жумур болуп кеткен учурлар дагы көбүрөөк болуп атат да, көз каранды болуп калып атат да. Көз каранды болгонго негиз жок, себеби ал жерде бир чоң бир бизнеске деле тепкич жасай турган же болбосо бир жерден бирдеме эмет андай нерселерден ары болуп туруп, негизгиси мындай көбүнчө мындай жашыраактар болуп туруп дагы ушундай иштерге аралашып калат да. Биз ал нерсенин баарынан арылышыбыз керек дагы, анан жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек да. Себеби мындайча айтканда айылдык кеңештин депутаттыгына өтүшөт. Анан бир жылда 4 эле жолу болуп калат. Мындайча айтканда кезектеги сессия 4 жолу, кезексиздер ортодо болуп турат. Ошол 4 жолкунун 3-өсүнө келбей койгон деле депутаттар бар да. Ошондуктан азыр даже мына бул быйылдан баштап жана онлайн режим башталып калбадыбы, мектептер пандемияга байланыштуу. Анан ошол эле маалда онлайн даже өткөргөнгө туура келип калат да, себеби депутаттардын көпчүлүгү барбайт. Ошондуктан мен кайрылып кетет элем. Мынакей 10-12 апрелде да быйыл жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланат экен, шаардык кеңештин депутаттары шайланат экен. Ошондо жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек да. Айылдын атуулдары, айылдык кеңештин депутаттарын тандоодо. Себеби антпесе качан болот сиздердин айыл аймакта? Эми жакында эле мен ошо интернеттен окуп аттым. Срок жетип калды. 12 апрелде мөөнөт жетти силер. Мөөнөтү биздики 2016 жылы болгон, күзүндө. 2020 жылы күзүндө биздин эме бүткөн да срок. Анан баягы шайлоодон кийинки жазга калтырылган. Быйылкы жылда силерде бар экенсиз. Ооба, быйыл бар. Бирок ошондой элдер туура тандоо жүргүзүп, мындай баягы ойлонуш керек да. Баягы. Же болсо, мисалы өзүгө ишенбей аткан, мисалы көп кыз келиндер да бар. Өзлөрү катышып, сөз түрдө эме калат. Эч кандай жогорку билимдин кереги жок, Кереги жок. Жогорку билимдин кереги жок. Документ бардыгында эмнеси болуш керек да, кандай документ? Эми депутат болду. Ал негизгиси ошол азыркы биздин эме боюнча ошол жердин жашоочусу болуш керек да, баягы пропискасы болуш керек деген сыяктуу эле. Андан тышкары деле баягы эме деле анкетасына эле жазылат, мисалы, баягы средний специальный же болсо бир кесиби бар болсо, лицейди бүтсө же бир орто билими бар болсо, ошолор эле жазылып анкетанын негизинде эле өткөрүлөт да. Баягы сүрөт, анан ушул эмелердин негизинде эле. Ошондуктан биз ал жерде мындай тоскоолдуктар эле жок, баягы өкмөткө деле бир эме деле төлөбөйт. Бир определенный бир акчаны деле төлөбөйт. Негизгиси элдер шайлаш керек аны. Негизгиси ооба, негизгиси баягы көпчүлүгү эмнеде болуп атат маселечи? Маселе биздин бала деген нерседе болуп атат да, баягы биздин уруунун баласы. Эми жакшы эмесин көрсөтсө, мисалы ушундай бир өзүнүн пландарын ачыктаса, элдерге жыйналып, же болбосо үймө иш каклап түшүндүрсө, балким алат да. Ооба. Сөзсүз акчалуу адам барбайчы, мисалы. Ооба, ошондуктан биз ушул маселенин баарына мындайча айтканда көңүл карабаш керек да. Себеби бул ошол айылга инвесторлор деле келиши мүмкүн. Инвесторлор келгенде дагы ошо айылдык кеңештин депутаттары менен мындай сүйлөшүүлөр жүрөт. Анан алар дагы туура түшүндүрүп, андан чыгып элдер менен туура түшүндүрүп, элдер менен сүйлөшүшү керек болот андан кийинки этаптачы. Негизинен
айылдык кеңеш эмне кайсы багытта иш жүргүзүүгө жардам бериш керек? Негизги бул каражат да. Каражатты туура бөлүштүрүш керек да, мындайча айтканда. Баягы мисалы баягы көп акча 30%га жакын акчасы бюджеттин мына 30% айлык акка кетип атабы? Дагы 30% мектеп менен бала бакчаны камсыз кылууга кетип калат. Мындайча айтканда. Баягы электр энергиясын төлөш керек, садиктин электр энергиясы, анан жылуулук, көмүр алып бериш керек, анын ремонтун жасаш керек. Ошентип атып баягы 30% бюджет айлык акка кетти, 30%дан ашык 40%га чейинки бюджет мектеп менен садиктерди кармап ошол жерге көңүл бурууга кетти. Анан ортодо бир 30% акча калат. 30%дын ичинде эмне кирет? Мисалы ал жерге баягы айылдагы мындай аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Аларга жардам бериш керек болот. Жол маселелери бар. Жолду жасаш керек. Баягы бир жок дегенде жылына бир 2-3 көчөгө бир таш төгүү иштерин жасайлы дейбиз. Бир ага келгенде бир 100 миң, 150 миң сом каражат калып калат. Аны менен бир мындайча айтканда бир чоң элге керектүү, элдин көйгөйүн чечкен маселелерди чече албай калабыз да. Анан мындан бир 3 жыл, 4 жыл мурун инициатива кылып айылдан айылга детский площадкаларды коелу дедик. 3 жыл сайын эле калып калып атты да. Бөлөк иштердин баары бүтүп өттү, анан детский площадкага келгенде эле акчабыз жок болуп калат, болбосо план толбой калат. Анан мына 2020-жылы биринчи жолу десек болот, айылга мындай чоң айылдар ошо 2 детский площадка курулду да, 2 жерине. Анан быйыл деле кайра эле ошо бир 3 площадка болсо бир 400 миң сом, 300 миң сом коюп, кайра 3 жерине жок дегенде бир балдарга ылайыкталышылган бир жок дегенде турник болуш керек. Ошол жерде кичинекей ойной турган нерселер болуш керек. Ошондуктан каражатты мындай туура багытта колдонушубуз керек. Мисалы айылды жарыктандыруу ишин 2014-жылдары баштаганбыз да. Эми баягы бюджет баардыгын бир жазанга колубуздан келбейт. Ошондуктан баягы көчөлөрдү четинен жазып отуруп, мындайча айтканда, анан баягы тендерде ар кандай болот экен да. Ким минимальный акчаны сунуштаса, ошолор келип свет коет. Алардын алып келген прожекторлордун качествосу кандай, ошондо анан ага суу тийсе өчүп калат экен. Анан жылына аларды которуш керек на содержание деп, эми ошондой сыяктуу нерселердин баары чыга берет. Бирок тендерде ошонун сапатын көрсө болот да. Тендерде болот, бирок биздеги тендерлер боюнча закон боюнча эң минималдуу сумманы ким берсе, ошолор утат да. Анан биз эми жазганда ал жердин мисалы жазылат да, баягы комиссия түзүлөт ушу прожекторлор боюнча деп. Ал жерге жазылат да. Мисалы баягы 50 ваттагы светодиодный прожектор же 100 ваттагы деген эле. Анан ал Турциядан чыкты, же Кыргызстандан обязательно биз ал жерге көрсөтөбүз Турция деп. Бирок Кытайдан чыкканда эле Турция деп жазылып калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул нерсенин баарын биз эске алышыбыз керек да. Рахмат. Тендерди албетте биз дагы башка бир маекте сүйлөшсөк кененирээк болот эле. Биздин студияда жергиликтүү кеңештен СКТдагы Нурманбет айыл аймагынын жергиликтүү кеңештин депутаты коомдук ишмер Акан Иманов болду. Акан, чоң рахмат атайын келип ушул жергиликтүү кеңештин ишине жана жергиликтүү бийликтин иши тууралуу жөнөкөй жана ачык айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат сизге.